Туугандар, кыскасы азыр гаражга келдим. Бүгүн дагы бир жакшы мастерди ишке алдым. Буюрса жакшы кылат экен. Азыр фараларын бронь кылабыз. Сентябрь ичи дагы туугандар күн өтө ысык болот деп атат. Сентябрь ичи бир айга дагы тонировкага скидка кылабыз туугандар. Экономдорду 2000ден, комфортторду 2500ден, комфорт плюсторду 3000ден кылабыз туугандар. Вольский бульвар 1, корпус 1 наке могул биздин гараж азыр айдап кирейин дагы мастерлердин кандай бронь кылганын көрсөтөйүн. Наке туугандар, могул жер биздин гараж. Өткөндө да көрсөткөм. Тонировканын түрү, пленканын түрү. Соляристин азыр фаралары уже неме боло баштаптыр. Броню жок эле. Фарасын броньдотуп койбосом, ото жалко экен. Ушундай туугандар. Акцияны айттым, скидканы айттым. Келе бересиңер. Компьютер жакшы, телевизор бар, Wi-Fi бар, кофе, чай бар. Мастерлер уже даярданып атышат. Сколу каптырып Чирөсүн жана өтүшүп кетелекти жаныбаштырып коелу. Второй на полный. Нашли? Да. Спасибо. Чек надо печатать? Нет. До свидания. Соляристин расходун карап алачы. 13-200 кондиционер эч нерсе иштеткен жок. Кондиционер иштетсем 15 литр жейби деп атам. Бул неге мындай болуп атат? Мен түшүнгөнүм жок. Демесе жылытты, как положено машинаны жылытып, шашпайлай дедим. Өткөндө кондиционер жакканда 13,5ды көрсөтүп аткан, билбейм. Чөтө түшүнүксүз болуп атат. Бул чагымда же бул атайын эч кандай жанагынтип неме болуп кысылган эмеспи дейм да, бензин ар жак бер жагы полностью открытый мотор окшойт деп атам да, жөнүнө газ тепкенде дагы солярсты экиге бөлүп коеюн деп атат. Тартышы өтө жакшы, 1.6 объем, но бирок жейиши дагы крокодильский болуп атат го. Камри деле максимум 10,5 чейин чыкчу эле. Хоть кондиционерин иштеткенде делечи 10,5 литрге чейин. Солярис чото көбүрөөк жеп коюп атабы дейм да, 13,5. Тартышына базар жок бирок. Тартышын шуулдай бир тепсең 100га чыгат элечи. Буюрса аз платный дорога менен барабыз. Зыңылдатып көптөн бери өпкө жүрөгүм бир ачып келейинчи соляристинчи. Дальныйга чыгып эле муну алгандан бери деле же мен үйрөнүп калдым уже нар жак бер жагынан. Рульдарына, нар жак бер жактарына үйрөнө албай жаман кыйналдым биринчи экинчи күндөрүчү. Азыр эми кичине көнүшүп калдым. Ушундай туугандар. Кеттик анда. Хорошо. Так. Деревня Быково дейді. Так, 127 километр екен, 2 саатты көрсетті. На платной дороге дейді. Азыр неме қылып, салышып.
Алло, Фархад, вечер добрый. Откройте, пожалуйста, если не сложно. 4872 rubl жатты. Ekonom 1,4 koeffitsient менен 160 километр жүрдүм, 150 жүрдүм, ушундай жүрдүм да. Ушундай турганда кеттик Москвага, по делам коеюн дагы. Так. Эки заказ 4800 болду. Курсак тойгузуп чыктым. Бирөө 4800, бирөөсү 1200 обратно келет, по делам коюп чыгып келдим эле. Так, азыр Медведковго келип калдым. Курсак тойгузуп чыктым, коэффициент жанды. Өрттөнгүдөй болуп. Так, аз секин центрге бир по делам коюн дагы. Ошо квартан ишти тутайлы дальше. Так, тугандар, дагы бир заказ. 12:30 болду саат. 12:30 чейин 790 рубль, 3-чү заказ. Ого, центрде коэффициенттин жанып атканын бүгүн. 12-ге чейин канчаны урупмун? 12-ге чейин 5347 рубль. 3 заказ. Комфорт плюстан мындай улуучу эле. Бүгүн ошо чыкканда удачный заказ болуп калды. Так, минималка бар экен. Центрде 700дөн минималка центрде тургандар. Линия коюн чыгана бисмилла. Только чекеге беретем. Саат 1-2-ге чейин. Так, тугандар, дагы бир заказ. Зеленоград, город Зеленоградга заказ түшүп. 1,5 менен 50 километрге. Дагы бир жарым миң тегереге чыксам жакшы болот эле. А Зеленоградда да мощный заказ неме болот да, коэффициент жанат. Сразу по делам чыгарып коюп туруп келе бериш керек. Жана бир 2 сутка отуруп чыккандан бери Зеленоград десе эле безилеп калган жүрөгүм кадимкидейчи. Зеленоград десе эле жүрөгүм зырт дейт го. Кеттик дальше.